Вот вы видите, да, 6%, 9%, депчи, ну давайте пропустим 6%, допустим, 9%ке чыгайлы деп план койдуңар. 9%, например, бир каталогда оңой эле чыкса болот. Это менеджерский уровень. Бул жерде команда менен 900 бонус балдан 1799 бонус балга чейин этот групповой бонусный балл топтош керек да, товар оборот кылыш керек. Адамдар менен алганда 7 адамдан тире 10 адамга чейин да. Допустим, силер өзүңөр 150 бонус балл топтойдуңар, 900 бонус балл керек деп коелу. 150 бонус балдан 900 бонус балдан отнимаем отнимаем 150 бонусный баллы. Получается, там уже керейкен 750 бонусный балл. Башкача айтканда 6 адам деп коелу. И вы такой думаете, вот 6 адам, вы и астыңардагы 6 адам. Ал 6 адамды кантип чакырсаңар болот? Мисал үчүн, мондай силер 2 адамды жаздыңар, таанышын списогун түздүңөр, 50 адам түздүңөр. 50 адамдын ар бирине айтып чыктыңар, бардыгы жок деди, но экөө макул болду. Ошол 2 адамга сразу үйрөтөсүңөр. Аларга эмнени айтсаңар ошону кылат. 50 балл, 100 балл дебей эле сразу аларга айлык алганды, шак подарка алганды, 2,5 миң сом прибыль көргөндү үйрөттүңөр, буга дагы үйрөттүңөр. Ошентип 2 адамыңарды үйрөткөнүңөр үчүн 150 300 бонус балл, өзүңөрдүкөн кошкондо команда менен 450 бонус балл болот атат, 450 бонус балл болот. Силер 6% консультант болот атасыңар. Прибылиңар эсептейли. Айлыгыңар 1000 сом, 500 сом шаг подарка, 1,5 миң сом немедленный прибыль. Получается, здесь уже 3 миң сом уже прибыль көрөт атасыңар. Но плюс к этому азыр спонсор болуп, адам чакырып команда топтогонуңар үчүн компания силерге Рондаль фирмасындагы 3 миң сомдук ковшикти подаркага берет. Аны өзүң ал, сатып кой, подарка кыл, но 3 миң сом прибыль келип аткан, это факт. 3 миң сомңарга дагы 3 миң сом коштук, 6 миң сом прибыль. Анан бул экөөнү айтасыңар да, слушай, мен список таанышымды түзүп, WhatsApp'тан спонсорума эле алып келип атып эле, үйдө отуруп эле, өзүмө мунаны алып, каталогдорду көрсөтүп, там электронный иштеп, 6 миң сом прибыль көрдүм. Давай я тебя тоже научу дейсиңер. Кайсы иногда бывает, да, отказывается, но большинство, мы же все хотим, аялдар подарки же любим, тем более бесплатный посуда берип атса. Ой, мага да үйрөтчү дейт да. Но если отуруп алып силер, ушу кайдан да жазылдым эле да, банкрот болуп 4,5 миң сомго балянын баарын заказ кылып алып, там тааныштарыма тиги сунуштап, анан отказ кылып, шерменде болуп деп негатив менен айтсаңар, конечно, могу 2 таанышыңар зачем мне пошла деп они убегут. Поэтому не надо негативить, потому что силер үйдө отурсаңар, ал самынды, шампуньду базардан алып берген эмексиңер, базардан эч ким силерге андай скидка кылмаган эмес. Менден Фрунзе, сен менден бир нерсе сатып алатасың, мен деп силерге никогда крем для тела подарка бермеген эмес. Баняга барып, денеңерди жышып алып, крем для теланы сүйкөп алып рахаттансаңар, ошону прямо от души айтсаңар, потому что Oriflame невозможно банкрот болуу невозможно, потому что скидка менен алып атасыңар. Самын, шампунь, зубный паста и так да алып атасыңар. Аны башка жерден албай, мы покупаем здесь. Биринчи очередь скидка менен алып атабыз, экинчи очередь европейский стандартный качестводагы продукцияны алып атабыз, и еще үчүнчү очередь подарка алып атабыз, и еще ошону алганыбыз үчүн айлык алып атабыз. Ну о чем тут, да? Каяктагы банкрот? Поэтому такое слово даже вот сюда вот близко не жолотпойбуз да. И ушинтип ошол наоборот выгодаларыңарды тааныштарыңа айтып, көзүңөрдү күйгүзүп, ушинтип энтузиазм менен монтип деп айтсаңар, да. Например, азыр мен силерге айтып атканымда, вы захотели попробовать взять, да. Если элестесең, деп ноут этип айтсам, вы бы наверняка сказали, фу, гадость, не хочу демексиңер, И вот так вот өзүңөрдүн да тембриңар менен энергия салып, жаныңарды салып, дилиңерди салып айтсаңар, күйөөңөрдөн деле бир нерсени сураарда, анын кабагын, анын кийимин тазасын, жаткан төшөгүн, тамагын, в общем, настроениясын бар жогун карап атып, анан жалынып эле деп айтасыңар го. И здесь также рассказываем, да, ошентип бул 2 таанышыңарга айтып бердиңер, бул 2 таанышыңар давай я тоже хочу деди. Буларга да список таанышты түзгөндү үйрөттүк. И они тоже по 2 человека пригласили, да, вот считайте, ал экөө тең 2ден адам алып келди, 4 адам. Итак, считаем. Таанышыңар 2 адам, бул 2 адам, 4 адам, өзүңдүн 2 адамың 6 адам, да, включая себя 7 адам. 7 адам 150 бонусный балл менен 900 бонусный балл групповой чыкты. Вот, менеджером стали
Вы просто двоих пригласили, этим двоих научили своих двоих приглашать. Представляете? Ошентип эле сеть болуп кетет. Oriflame — это сетевой маркетинг. Кто-то мне задал вопрос, это сетевой компания. Да, это сетевая компания, но не пирамида. Акча салып алып, вы никогда не думаете, мен салып алып, мен адам жазып, мен ошону алсам, тиги отуруп алып жеп атат, мен эчтекени албай атам. Нет, ар бир адам өзүнүн уровенине жараша алат. Потому что смотрите, бул эки таанышыңыз ар бир экиден өзүнүн таанышын чыкырып келгени үчүн бул астындагылар 3%ке чыкты, өздөрүнүн уровенине жараша 2,5 миң сом прибыльдарын көрүп атат. А бул сиздин тааныштарыңар эки адамды чакырып келген үчүн 6%ке чыгып атат, өзүнүн уровенине жараша 6 миң сом прибылин көрүп атат. Но, а вы что получаете, да? Давайте смотреть. Здесь также шаг подарка алып атасыңар, 1,5 миң сом прибыль, 2 миң сом. Айлыгыңарды карагыла, бул жерде 2 миң сомдон 4 миң сомго чейин. Ну, допустим, минимальный 2 миң сом айлык алдыңар. Плюс 2 миң сом. Плюс 3 миң сомдук Роундаль ковшикти никто не отменял. Есть, да? Получается 1,5 миң сом немедленной прибыли, еще плюс шаг подаркадан. Здесь 2000, ковшиктен 3 миң, 5 миң. И здесь айлыгыңардан 2 миң сом болгондо 7 миң сом. То есть вы становитесь менеджером, значок аласыңар, статусыңар өсөт, и 7 миң сом прибыль көрөсүңөр. По-моему, я все привилегии посчитала. И кроме того, бизде сейчас менеджерский уровеньден баштап айлыктан тышкары премия алганга компания шарт түзүп берип атат. Ал үчүн 2 адам эмес, 3 адам жазып 150 бонус баллыңарды жасап кое бергиле, вы автоматически өзүңөрдүн уровениңерге жараша 9%ке жараша айлыктан тышкары 10 миң сом премия алганга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Но бул тууралуу это отдельная большая тема, отдельно поговорим, но имейте это в виду. Итак, вы становитесь 9% менеджером. Здорово, минимум вакыт кетирип, башкаларга жардам берип атып эле 7 миң сом прибыль көрүп атасыңар. 7 миң сом каякта ким берет силерге? Ким айтсаңар, просто так никто не даст. Тем более үйдө отурган домохозяйка, мамочкага, да? Итак, ушинтип